Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармаларында кыргыздын каада салттын кулк мүнөзүн жалпы дүйнө элине таанытты. Быйыл 90 жылдык юбилейинде Орто Азия, Евразия мамлекеттеринин элдери кубанышып, 90 жылдык юбилейин белгилеп, жакшы чоң иштер жасап атат. Мисалы Турцияда Анталия, Стамбул шаһарында парктардын аттарын берди. Бюсттарды орнотту. Анкарада Чыңгыз Айтматов атына бир көчөнүн атын берип атышат. Өзбекстанда чоң форум болуп, Ташкентте бир чоң көчөнүн атын беришти. Астанада Чыңгыз Айтматовдун юбилейин белгилешип, Борбордук шаардагы эң чоң көчөнүн атын беришти. Азербайжанда да эл ара конференция өтүп, ал жерде дагы Баку шаарында бир жакшы көчөнүн атын беребиз деп атышат. А бизде Кыргызстанда эмне иш кылып атабыз? Эмне иш бүтүп атат? Көзгө көрүнөрлүк эчтеке болгон жок. Мына жылдын аягында 3,5 ай калды. Форум, сөз, конференция эскерүү менен чектеле турган болуп калдык. Форум деген бул сөз, Ашыбек Бойдунович, айтылат да 2 айдан кийин унутулуп калат. Ушул улуу жазуучубуздун урматына бир эске каларлык бир из калтырбайлыбы? Ушуга өкмөттүн дарымети жетеби экен? Мына улуу жазуучубуз өзү айтып кыялданып жүргөн экен. Ысык-Көлдө Боз Тери айылында бир жерге маданий борбор курсам экен, эл аралык, ушул жерге элдер келсе экен деп. Эмне үчүн өкмөт ошол жерге көңүл бурбайт? Мына үй бүлөсү жакшы билет, сурасаңыздар. Ысык-Көлгө келген туристтердин бардыгы ошол жерге кирип кетишмек. Же болбосо мына Борбордо эски прокуратуранын жери бар. Ошону неге бере албайбыз? Ошол жерге берсек, кооз архитектуралык мемориал курсак, бизге келген коноктор, туристтер келип, аянттан келсе жөө басып барып көрүп кетишмек. Келген конокторду көргөзөлү десек, жакшынакай бир көргөзө турган архитектура курулуш жок. Мына орустар өзлөрү Свердловск шаарын которуп алышты 2 айдан мүлктеп. А биз кыргыздар ушул турган өзүбүздүн 4 районун которо албай, Чыңгыз Айтматовго атын бере албай жатабыз. Бир көчөнү бердик, ал да чолок көчө, аягынан чыкпайт. Урматтуу Ашыбек Бойдунович, ошо көңүл буруп, элге уят болобуз. Башка элге уят болобуз. Бир көзгө көрүнөрлүк иш жасап коелу. Мына убакыт аз калды. 3 ай деген бир паст өтөт. Ушуга көңүл буруп кетиңизди суранат элем. Чоң рахмат.